Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм. Мен сиздерге бүгүн маркетинг жөнүндө түшүрүп берейин. Азыр маркетинг десе эле көбү жана сетевой маркетинг элестет да. Анан ошо сетевой маркетингпи дейт. Жок, негизи маркетинг деген илим бар. Маркетинг деген илим эмнени билдирет? Англисчеден которгондо маркет рынок деп которулат да. А маркетинг деген илим товар услуганы ошол рынокко, базарга, экономикага чыгарып, адамдардын талабына жараша ошол продукт услуганы сунуштоо. Маркетингдин эң өзөгү бул позиционирование. Менин товарым кандай көйгөйдү чечет, менин товарым кайсы кардарларга фокус алынат, кандай кардарлардын сегменти ушуну баалап, акча төлөп сатып алат. Ушунун баарын негиздеген бул маркетинг деген илим. Негизи азыр көп эле жеке ишкерлик баштайбыз, бизнес кылабыз дейт. Бирок ошону ачып алып, жазап алып, очойто суммаларды салып туруп, анан эми товарымды кантип сатам, эми клиенттерди кантип привлекать этем деп анан кийин ойлонот да. Бул өтө туура эмес, шашылыш иш кылган болот. Биринчи маркетинг кетет, то есть рынок кандай элдер жашайт, кандай элдер сатып алат. Эгерде бул жерден офлайн точкадан элдер келбесе, ал кардарларды кантип менин офлайн точкама чакырып келем, мунун онлайн варианты болобу, ошонун баарын изилдеп, жакшылап, маркетинговый исследование деп коет да. Ошондой маркетинг изилдөөсүн жүргүзүп, элдердин кадимкидей талабын талдап туруп, анан ойлонуп туруп бизнес ачат да. Же болбосо мындай болуп кетиши мүмкүн, кокустан эч кандай изилдөөсү жок бизнес өнүгүп баратат, өтө эле өнүгүп кетти. Бирок жанагыл жеке ишкер болгон деңгээли менен ал бизнести уже башкара албай калат да. Анткени өзү жалгыз жетишпей баштайт. Анан кантип кишилерди алыш керек, ал кишилерди кандай позицияга коюш керек, ал кишилерди кантип башкарыш керек, ошол эле элдердин талабына кантип вовремя жооп бере алам. Ошонун баарына дагы маркетинг жооп берет да. Анан мен бир изилдөөнү жүргүзсөм, бизнестин кожоюну, ошол адамдын деңгээли канчалык деңгээлде өнүккөн болсо, ошончолук деңгээлде бизнеси дагы өнүгөт экен да. Эгерде адамдын деңгээли пас болсо, бизнес өсүп баратып, анан башкара албай калса, анда ал бизнес жок болот экен. Ошондуктан эң биринчи владелец бизнеса, жеке ишкердин, ошол бизнестин кожоюндун эң биринчи максаты бул өсүп өнүгүү, анан стратегияны ойлонуу да. Канчалык деңгээлде өсүп өнүгүү, анан стратегиянын үстүндө көп убакыт коротуп, фокусту ошол жака койсо, өзү дагы өнүгөт, анын аркасынан бизнес өнүгүп кете берет да. Бизнес өсүп кетсе, анда дагы ал бизнести башкара алат. Мен сиздерге атайын эки китепти көрсөтөйүн дедим. Бул эң маркетингдин классикалык түрдө, то есть классикалык деген эмне? Үлгү деп которулат да. То есть маркетинг боюнча үлгү болгон китеп Джек Траут, Эл Райс, маркетинговые войны деген да. Бул жерде мисалы үчүн лидер рынка ким болот, ал лидер рынкага кантип туруштук берип, кандай стратегияны кабыл алыш керек, ошол жөнүндө аябай жакшы 100-2 жылдагы брендтердин негизинде изилдөөсүндө турган абдан жакшы китеп. Муну окуп алыңыздар. Анан экинчи дагы классикалык китеп Джек Траут, Эл Райс, позиционирование. Негизи позиционирование ар бир бизнес услуганын фундаменти болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн Чыңгыз Исмаилов менин өзүнчө брендмин да. Дароо ойлойсуз, бул кайсы сегментке мунун билими керек, кайсы сегменттеги адамдар мунун билим, наставничество курстарын алат, канчалык деңгээлде башка адамдардан, то есть коуч, бизнес тренерлерден өзгөчөлөнүп, кандай көйгөйдү чече алат. То есть ушул нерсеге жооп бериш керек да. Ошондой эле азыр бизнес тренер болуп чыгам деп атат, же болбосо өзүмдүн услугамды кандайдыр өзгөчөлүк менен конкуренттен айырмаланып, ошол жакта номер 1 болом деп аракет кылат. Кээ бирөө болсо бизнесин жөн эле мындай кичинекей деңгээлде кала бербей, чоңойтуп, өстүрүп, ошол бизнестин дагы стоимости болот да, стоимость бизнеса деп коет да. Стоимость бизнеса часто жанагы жеринен,
оборудованиясынан товарына караганда бийик туруш керек да. Анткени ал курган бизнес, орусча айтканда, машина для печатания денег. Ал англисчеден келген money making machine деп коет да, то есть машина, которая печатает денег. Жеке ишкер бизнесмен бир жерде бир баалуулук жаратып, ошол жерде мындай үзгүлтүксүз акча чыгып турсун деген инструментти түздү деп кой. Эми эгерде ошол бизнестин брендini жакшылап иштеген болсо, жеке ишкер, анда башка адамдар анын бизнесин чоң баага сатып алганга даяр да. Мисалы үчүн сиз кичинекей цехти баштап иштеттиңиз, эми ошол цехтен эле күнүнө 10 000 товар продукт чыгып туруп, ошол маркеттерге таралып сатылып атат. И сиздин пайызыңыз там 30% затраттардын үстүнө таза пайда 30% берип атат деп кой. И ошону бизнесмен келет, санайт, анан хорошо, мен сага мынча берем дейт да. Анан ал суммасын карасаңыз, сиздин цехиңизден, оборудованияңыздан, сырьёңузга караганда андан дагы 3-4 эсе чоң сумма болот да. Эгерде ошондой кылган болсоңуз, анда брендиңиздин үстүнөн жакшы иштеген болосуз да. А эгерде өзүнө жетип жетпей эптеп расходторун жаап келатса, анда сатам десеңиз дагы бирөө келет. Анан ошол оборудование, жердин эмесин санап туруп эле ошол себестоимость акчасын эле бергенге даяр да. Ошондуктан урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эгерде сиздер бизнес кылып атсаңыздар, жеке ишкерлик жасап атсаңар, дайыма акылды кошуп туруп, мындай узак мөөнөттө стратегия коюп туруп иштеш керек да. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.